Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 9 декабрда өлкөнүн сот системасынын 95 жылдыгына арналган иш-чарага катышты. Анда көп жылдык үзүрлүү иши үчүн бир катар сот системасынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйланды. Иш-чарада өлкө башчысы Жээнбеков соттук реформа алдыга жылбай жатканын белгилеп, эски көз караштардан арылып, башталган реформаларды аягына чыгаруу үчүн Абир сотунун алдында таза болуу керектигин кошумчалады. Урматтуу сот системасынын кызматкерлери, адилеттүү, ачык айкын, көз карандысыз сот системасын курбай туруп, мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Ансыз экономиканы, социалдык чөйрөнү алга жүрөө, жарандардын укугун коргоо, адилет мамлекеттин башкарууну түзүү мүмкүн эмес. Бардык тармактарда тең реформаларды иликтүү ишке ашыруу сот системасынан көз каранды экенин өзүбүздүн тажрыйбабыз көрсөттү. Ошондуктан сот реформасын жалпы өлкөнүн өнүгүшүнө түздөн түз таасир эткен реформа катары кабыл алуу керек. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2010 жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо тууралуу сөз болуп келет. Бул багытта бийлик реформа үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирүүдө. Бирок коомчулукта жана оппозицияда сот тармагын реформалоодон майнап чыкпай жатканына нааразычылык басаңдай элек. Бишкектин Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун иши боюнча соттук жараян уланууда. Соттук отурумда жарыш сөз жүрүп, прокурор Бишкек шаарынын экс-мэрлери Кубанычбек Кулматовго 15 жыл, ал эми Албек Ибраимовго 20 жыл абак мөөнөтүн сурады. Гособвинение выступило с обвинительной речью. К сожалению, мы услышали очень много пафосных слов, очень много обвинений, которые не доказаны в этом суде, а наоборот, все доказательства говорят об обратном. Но, однако, обвинение попросило по совокупности Ибраимову 20 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением занимать государственные должности на 3 года. И Кулматову Кубанычбеку Кенешевичу на 15 лет, тоже с конфискацией имущества и с лишением занимать должности в течение 2 лет. То есть этот я назвал только по Кулматову и Ибраимову. Остальным тоже, соответственно, назначены со стороны гособвинения назначены определенные наказания. Эске салсак, Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калы Сордо конушунда мектепти курууга $2 миллион пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолууда. Ибраимовго Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке $102 миллион зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда $270 миң өлчөмдөгү мыйзамсыз сыйакы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Бишкек жээпти реконструкциялоодогу коррупцияга тийиштиги бар деп айыпталгандар боюнча Свердлов райондук сотунун иликтөөсү аяктап, анда мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковго 15 жыл эркинен ажыратуу тууралуу чечим чыккан. Мындан сырткары тарых музейдеги жана Ат майданын оңдоп түзөөдөгү коррупцияга катыштыгы бар делип тергөө иштери жүрүүдө. Мындан улам Исаковдун 15 жылына кошумча жаза мөөнөтү берилиши ыктымал. Ал иш кара элек да. Азыр тест боюнча өкүм болду. Анан кийин эме боюнча музей ипподром боюнча өкүм чыга элек. Азыр каралып атат ал иш. Башка иштер боюнча жаза мөөнөтү кошулат, бирок 20 жылдан көп болбош керек мыйзам боюнча. Эске салсак, музейди оңдоп түзөө ишинде мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, президенттин аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева айыпталууда. Сапар Исаков муну саясий иш деп атап келет. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов кийим саткан магазиндин ачылышына эмне себептен барганын айтып, өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына сүрөт жайгаштырды. Анын айтуусунда, ачылган дүкөндө мусулмандарга ылайыкташкан кийимдер жана спорттук костюмдар сатылат. Мени спорт чөйрөсүндө көмөк көрсөтүп жүргөн адам катары чакырышыптыр деп жазган депутат.
Ал эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максат Ажы Токтомушевдин барганы тууралуу да сөз кылып, бул тууралуу өз оюн билдирди. Кыргызда жакшы сөз бар: чакырган жерден калба, чакыртпай басып барба деген. Андыктан Ажынын бул сыяктуу ачылыштарга баргандан эч жаман нерсе көргөн жокмун, деди эл өкүлү. Эске салсак, Максат Ажы Токтомушев буга чейин Бишкектеги соода түйүндөрдүн биринде орусиялык рэперге таандык болгон. Black Star Burger тест атымынын ачылышына келүүсү талкуу жараткан эле.